Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 17 сентябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кара Балтада пара алып жаткан жеринен улук сот аткаруучу кармалды. 15 сентябрда кызматтык кеңсесинде 26 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен Чүй облусунун Жайыл районунун улук сот аткаруучусу кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Маалыматка ылайык, кылмышка шектүү буга чейин Кара Балта шаарынын тургунуна тиешелүү дүкөн менен Баатирди камакка алган. Ал маселени оң жагына чечип берүү үчүн жабырлануучудан $500 талап кылган. Кармалган улук сот аткаруучуга карата опузалап пара талап кылуу беренеси боюнча иш козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Атабейтте чек арада курман болгон жоокерлер эскерилди. 16 сентябрда Атабейт мемориалдык комплексинде 2022 жылдын сентябрында Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуялардын 1 жылдыгына арналган митинг реквием өттү. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирди. Курман болгондорду эскерүүгө күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын жетекчилери жана УКМК чек ара кызматынын өздүк курамы катышкан. Митинг реквием Баатыр чек арачылардын күмбөзүнө гүл чамбар коюу менен башталып, каза болгон жоокерлерге багышталып Куран окулган. Андан кийин иш-чаранын катышуучулар жоокерлерди 1 минутка унчукпай туруп эскеришкен. Митинг реквиемде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев сөз сүйлөп, эр жүрөк жана тайманбас азаматтарды тарбиялаган ата-энелерге терең ыраазычылык билдирген. Өз өмүрүн курмандыкка чалып, мамлекетибиздин чек арасын коргогон Баатыр чек арачыларга терең таазим. Алардын эрдиги өсүп келе жаткан муун үчүн үлгү болуп саналат. Ар бир эле адам баатыр боло албайт, ал үчүн тайманбас, эр жүрөк жана мекенди чексиз сүйүү керек деп белгиледи Ташиев. Чек ара кызматы билдиргенде 2022 жылы сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышууда 51 аскер кызматчылары курман болгон. Алардын 42-си чек арачылар эле. Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн сактоого өз өмүрүн курмандыкка чалган бардык аскер кызматчылардын эс тутумун түбөлүккө калтыруу максатында 4 чек арачы, танк экипажынын 3 мүчөсү жана лейтенант Дастан Анарбеков Атабейт мемориалдык комплексинде жерге берилген деп айтылат маалыматта. Каза болгон аскер кызматчыларына арналган эстеликтин эскиздеринин долбоору иш-чаранын катышуучуларына көрсөтүлгөн. Эстеликти тургузуу иши Маданият министрлигине жүктөлгөн. Белгилегече, курман болгондордун үй бүлөлөрүнө ушул кезге чейин ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп келди жана мындан ары да көрсөтүлөт. Аларга улуттук мыйзам чегинде каралган камсыздандыруу төлөмдөрү төлөнүп берилген жана турак жайлар берилген. Мындай митинг реквиемдер Кыргызстандын бардык облустук чек ара башкармалыктарында өткөрүлдү деп билдирет чек ара кызматы. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусунун Токмок шаарында жакында эле ачылып, учурда тесттик режимде иштеп жаткан дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү заводдо болду. Кумтор Голд Компани жабык акционердик коомунун президенти Алмазбек Барктабасов министрлер кабинетинин башчысына жаңы заводдун ишин тааныштырды. Заводдуу материалдарды кайра иштетүүнүн инновациялык ыкмалары колдонулуп, ишкананын ишмердүүлүгү эски дөңгөлөктөрдүн экологияга тийгизген таасирин азайтууга багытталганын белгиледи. Алмазбек Барктабасовдун айтымында, завод толук өндүрүштүк кубаттуулук менен иштеп баштаганда саатына 2 тоннага чейин дөңгөлөктү кайра иштетүү менен жылына 2000ге чейин чоң, 8000ге чейин орто жана жеңил көлөмдүү унаалардын дөңгөлөктөрүн кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Өлкө башчыбыздын тапшырмасы менен дагы министрлер кабинетинин тапшырмасы менен ушул ишкана буюрса ишке кирип, экинчи цехус ишин баштап, анан экологияга карата баягы аяр мамиле жасалуу, экологияны сактап калуунун максатында бул ишибиз иш жүзүнө ашып жатат. Бүгүнкү күндө 150 тоннадай азыркы күндө жанакы крошкабыз даяр. Сатып алуучулар да даяр. Бул Кумтор Голд Компани ишканасындагы ири жүк ташуучу унаалардын дөңгөлөктөрүн алмаштырууга кеткен чыгымдарды 30-40% кыскартууга мүмкүндүк берет. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров өнөр жай ишканаларынын айлана чөйрөгө жана жаратылышка тийгизген таасирин минималдаштырууга багытталган өндүрүштүк ишканаларды түзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Бул жерде дөңгөлөктүн баягы жашоосун узартуу иштери ишке жүзүлөт. Мисалга алсак, дөңгөлөктүн баасы 24 000ден 30 000 долларга чейин, жаңы бир дөңгөлөктүн. Кайра калыбына келтирилип чыккан дөңгөлөктүн баасы 18-20 000 доллар болсо дагы биз экономдоп калып жатабыз. Бир унцияга сатылган кеткен каражаттын мындайча айтканда өздүк нарыктын баасын төмөндөтүүгө абдан жакшы өзүнүн жардамын берет.
ошол эле орточо дөңгөлөктөрдү кайра калыбына келтирүү боюнча эгерде бир дөңгөлөктүн базардагы баасы 20 миңден 24 миң сомго чыкса, бул кайра калыбына келтирилген дөңгөлөктүн баасы 15 миңден 18 миң сомго чейин барат. Жылдык баягы биздин потреблениябыз менен эсепке алганда бул жок дегенде 6-7 миллион сомго барабар болот. Өндүрүш толук кубаттуулукка иштеп баштаганда жергиликтүү калкка жаңы жумуш орундары түзүү пландалууда. Учурда бул жерде кумтөр кениндеги атайын техникалардын дөңгөлөктөрү кайра иштетилүүдө. Кайра иштетүүгө мүмкүн болбой калган жарактан чыккан эски дөңгөлөктөр резина күкүмдөрүнө айландырылат. Ал эми дөңгөлөктөрдөгү болот зымдарынан ар түрлүү буюмдар чыгарылат. Мэрия жаңы автобус айдоочуларын кабыл алууда талаптарды күчөтөт. Себеби Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасынын директору Бакыт Темикеев айдоочулар арасында шашылыш жыйын өткөргөнүн кала мэриясынан билдирди. Жыйында жаңы автобустардын катышуусунда жол ысыктарынын көбөйүшү жана автобустардагы накталаа эмес төлөм жүргүзүү боюнча маселелер каралды. Жол ысыктарын четтетүү боюнча өтө катаал жана ыкчам чараларды көрүү милдеттери коюлду. Ошондой эле жаңы айдоочуларды кабыл алууда талаптарды күчөтүү тапшырылды деп билдирди мэриядан. Мындан тышкары жүргүнчүлөрдөн накталай акча алган айдоочулар аныкталса, жумуштан бошотууга чейин барган кескин чаралар көрүлөөрү эскертилди. Садыр Жапаровдун АКШга сапары башталууда. Бүгүн 17 сентябрда президент Садыр Жапаровдун АКШга сапары башталууда. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, 17 сентябрдан 21 сентябрь күндөрүндөгү иш сапар алкагында ал Нью-Йоркто БУнун башкы ассамблеясынын 78 сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын иш чараларына, Борбор Азия боюнча саммитке жана бизнес форумга катышат. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиевдин айтымында 18 сентябрда Жапаров БУнун туруктуу өнүгүүсү максаттары саммиттин лидерлеринин диалогуна катышат. 19 сентябрда башкы ассамблеянын жалпы дебаттарынын биринчи күнүндө сөз сүйлөйт. Ошол эле күнү президент Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчыларынын жана Кошмо Штаттардын президенти Джо Байдендин биринчи саммитине катышат. БУнун башкы катчысы Антонио Гутерриш, БУнун өнүктүрүү программасынын администратору Аким Штайнер бир катар мамлекеттердин жана эл аралык каржы институттарынын башчылары менен жолугушуулары да пландалып жатканы айтылды. 21 сентябрда Жапаров АКШнын айрым ири компаниялардын өкүлдөрү катыша турган Кыргыз-Америка бизнес форумунда болот. Анда Кыргызстандын экономикалык потенциалы жана өлкөнүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү тууралуу презентация уюштурулат. Кыргызстан менен АКШ ортосундагы кызматташтык жөнүндөгү макулдашууга 1993 жылы 19 майда Вашингтонда кол коюлган. Бул стратегиялык документти Кыргыз өкмөтү 2015 жылдын 21 июлунда бир тараптуу денонсациялаган. Жаңы келишимди даярдоо процесси бир нече жылдан бери уланып келе жатат. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свети ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик, легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар, жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia'нын шериги, бул Cerebro Svet. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенттүү туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер, биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз эл карт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнөн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Барыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып,
пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди аласыздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Ташиевдин сөзүнөн кийин Тажикстандын тимине Кыргызстандын элчиси чакырылды. 16-сентябрда Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Эрлан Абдылдаев Тажикстандын тышкы иштер министрлигине чакырылды. Бул тууралуу Тажикстандын тышкы иштер министрлигине билдиришти. Тажикстандын тиминин маалыматында айтылгандай 15-сентябрда маалымат каражаттарына чыккан Кыргызстандагы жогорку мамлекеттик кызматтагы адамдын кыргыз-тажик чегара маселеси боюнча билдирүүсүнө байланыштуу элчиге Эрлан Абдылдаевке тажик тараптын тынчсыздануусу билдирилген. Мындай өңдүү комментарийлер кыргыз-тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүү процессине өз ара ишенимге олуттуу кедергисин тийгизиши мүмкүн экендиги белгиленди деп айтылат маалыматта. Эсиңиздерге сала кетсек, 15-сентябрда УКМКнын башчысы Камчыбек Такшиев 2022-жылдын 14-17-сентябрындагы кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу кагылышка 1 жыл болгонуна байланыштуу билдирүү жасаган. Анда ал Тажикстан Кыргызстанга карата чегара дооматтарын коюп келгенин, Кыргызстан бул маселени дайыма тынчтык жолу менен чечүүгө аракет кылып келгенин жана ошол позицияны кармана берерин айткан. Ал былтыркы Тажикстандын Кыргызстанга кол салуусун агрессия деп атап, эми андайга жол берилбей турганын белгилеген. Ошондой эле ал Тажикстанга Кыргызстандын жерлери өтүп кеткенин ырастаган документтер табылганын кошумчалап, Тажикстан тарапты Кыргызстанга карата жер бою дооматтарын токтотууга чакырган. Болбосо Кыргызстанда Тажикстанга доомат артарын билдирген. Аны менен бирге табылган документтердин негизинде коңшуларга өтүп кеткен жерлерди кайтарып алууга мүмкүнчүлүк бар экенин айткан. Ысык-Көлдө Орусиялык университеттин физика-математика мектеби ачылды. Ысык-Көлдөгү Жетиген эл аралык лагеринде Россиянын алдыңкы техникалык университети болгон Москва электрондук техника университетинин физика-математика мектеби ачылды. Бул тууралуу аталган окуу жайдын маалымат кызматынан билдиришти. Университеттин мугалимдери кыргызстандык окуучуларга 1 жума бою физика жана математика боюнча интенсивдүү курс өтөт. Россотрудничествонун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Альберт Зульхарнеев Кыргызстан менен Орусиянын билим берүү тармагында кызматташтыгына жогору баа берди. Орусия менен Кыргызстан билим берүү тармагында да, илим тармагында да тыгыз кызматташат. Биздин өлкөлөрдүн жалпы маданияты бар. Россия эбегейсиз мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү жана бул мүмкүнчүлүктөрдү мекендештерибизге, досторубузга, Россияга кызыккандарга жеткиликтүү арттыруу биздин милдет. Буга Россиядагы окуу жана саякаттар ар түрдүү тармактарда тажрыйба алмашуу, жалпы маданий долбоорлор кирет. Биргелешкен долбоорлордун бири Ысык-Көлдө ачылган МИЭТтин физика-математика мектеби. Бул жогорку деңгээлде мектеп жана ал окуучуларга көп нерсе берет деп ишенем, деди Зулхарнаев. МИЭТ улуттук изилдөө университеттин жаштар саясаты жана тарбия иштери боюнча проректору Мария Добрынина белгилегендей, биринчи долбоорго республиканын ар кайсы аймактарынан келген окуучулар катышмакчы. Ысык-Көлдө биринчи жолу МИЭТ физика-математикалык мектебин иштетип жатканыбызга кубанычтабыз. Бул биз үчүн университетти кыргызстандык окуучуларга тааныштыруу, аларга жогорку техникалык билим берүүнүн келечеги жөнүндө айтып берүү үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Долбоорду ишке ашыруу үчүн биз мыкты адистерди чогулттук, деди Добрынина. Толубай Бакасовдун ден соолуктуу чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы. Мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу. Андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда, дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Кыргыз-казак чегарасындагы жүк ташуучу унаалардын узун кезеги жаралды. Актилек автожол жана Кара суу автожол өткөрүү жайларында жүк ташуучу транспорт каражаттарынын топтолуусу катталды. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматынан билдиришти. Саат 16:00 карата Актилек автожол өткөрүү жайынын маңдайында Кыргызстандан чыгууга кезекте 140 автоунаа турган. Казакстан тараптан Кыргызстанга кирүүгө 40 автоунаа кезек күтүүдө. Кыргыз-казак мамлекеттик чегарасында жүк ташуучу унаалардын топтолуусу күз мезгилинде жүк ташуунун агымы көбөйгөндүгүнө байланыштуу
болууда. Айрыкча айыл чарба азык-түлүгүнүн Кыргызстандан башка өлкөлөргө экспорттолушу себеп болот. Транспорт каражаттарынын топтолуусу циклдик мүнөзгө ээ. Белгилей кетсек, кыргыз тараптан дагы, казак тараптан дагы эч кандай чектөөлөр жок. Эки мамлекеттин өткөрүү жайлары штаттык режимде иш алып барышууда. Ырчы Азат Райымбердиев Орусиядагы «Ну-ка все вместе» сынагынын жарым финалына өттү. Кыргызстандык ырчы Азат Райымбердиев Орусиядагы «Ну-ка все вместе» музыкалык сынагына катышып, жарым финалына чыкты. Сынактын шарты боюнча залда отурган 100 эксперттин эң көп добушун алган катышуучу кийинки этапка өтөт. Азат Райымбердиев 100 музыкалык эксперттин баарынан добушуна ээ болгон. Караколдо төрөттөн көз жумган келиндин жакындары милицияга арыз менен кайрылган эмес. Караколдо төрөттөн көз жумган 23 жаштагы келиндин жакындары милицияга арыз жазган эмес. Бул тууралуу Ысык көл милициясынан билдиришти. Каракол шаарындагы төрөт үйүндө 23 жаштагы келин каза болгон. Ак Суу районундагы Токтогул айылынын тургуну 23 жаштагы келин төрөт үйүнө 9-сентябрда оор абалда келген. Келин келгенде аябай энтигип шишип кеткен. Келинге кесарево жасалып, андан кийин аппаратка жаткырылган. Бүгүн аппаратта жатып, келин каза болуп калды. Баласы аман эсен. Келиндин биринчи болгон. Абалынын оор экенине карабай туугандары 3 күн дарыгерлерге кайрылган эмес. Өтө начар абалга келип калганда төрөтканага келген. Баласы аман, абалы оор болчу. Дарыгерлердин көзөмөлүндө, деген Ысык көл облусунун саламаттык сактоо координатору Жаңыл Акунова. Ырчы Арсен 3-рет ата болду. Ырчы Арсен менен жубайы Бегайым Абышева 3-рет наристелүү болушту. Түгөйлөр 2 кыздан кийин уулду болушканын соц тармактагы баракчасына билдиришти. Белгилүү болгондой, ымыркай 15-сентябрда төрөлдү. Арсен менен жубайы 2018-жылы баш кошуу 2 кызды тарбиялап келе жатышкан. Элди алдаган Текебаев УКМК төрагасы Ташиев жөн койбосо керек. Транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев Ноокат районунун жолун сентябрга чейин бүтүрбөсө кызматынан кетмек. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев чоң жыйын астында эскерткен. Анан эмне болду? Учурда жаңы бүткөн жол тешиле баштаганы ачык көрүнүп, жергиликтүү тургундар видеого тартышып, соц тармакка жайылтып жатышат. Текебаев текирең таскагына салып, эптеп эле асфальт жалатып, чалдык уйду сыңарындай ишин бүтүргөнбү? Бул боюнча атайын органдар ийгиликтеп, жолдун тешилгенин бетке кармоо менен жазалоо чечимине келишеби? Өтө тууралуу элди алдаган чиновниктерди Камчыбек Ташиев жоң калтырбаса керек. Ноокат жолу видеодо көрүнгөндөй сапатсыз, эң начар бүткөрүлсө, анда сөзсүз түрдө коррупциялык элементтер ойногон да туурабы? Натыйжада бул боюнча УКМК адилеттүү чечимге келсе керек деп жазган Арба Кейжи сайты.